Урматтуу кыргызстандыктар, сүйүктүү кыргыз элим. Мен бүгүн бир канча маалыматтар менен сиздер менен бөлүшөм. Бул бардыгы ачык маалымат. Мурунку президентибиз, азыркы КСДП партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев дагы ушул видеого кандайдыр бир реакция кылат. Ошондуктан мен ишенем, бул видеодо айтылган маалыматтар боюнча кандайдыр бир биз суроолорго жооп алабыз деп. Пресс-конференциясында Алмазбек Атамбаев мамлекеттик резиденциядагы 1 миллион 300 миң доллардык жаңы хан сарайын курууга анын достору жардам бергенин айткан. Карым катнашы бар дегенде ошондо шарт койду, анан жора жолдошу менен биригип туруп өзүм каражатын таап, бюджеттен бир тыйын кеткен жок. Буга чейин дагы ал бир канча жолу чет өлкөлүк достору кайрымдуулук кылууга көмөк көрсөткөнүн айтканы эсибизде. Мисалы, былтыр шайлоо учурунда Талас облусундагы театр имарат курулушуна аты аталбаган чет өлкөлүк ишкер Атамбаевдин фонду аркылуу 45 миллион сомдой жумшаганын айткан. Көрүнгөн мамлекетте досторум бар. Ошолордон ошо акыркы 45 миллион сомду деле бир орустун байынан алып келгем. Кыргыздын байлары зыкымыраак атышат. Бир тыйын бербейт. Өзүнүн талашын. Анда да көрсө ачабыз. Дүйнөнүн кайсы гана өлкөсү болбосун, мамлекеттик жетекчи же чиновник, кайсы бир чет өлкөлүк же ата мекендик ишкер тырмакчадагы досторунан кандай гана максатка болбосун акча алса, бул түздөн түз коррупция катары бааланарын мен айтпасам дагы бардыгыбызга белгилүү. А эмне себептен биз Алмазбек Атамбаевка кайсы досторуңдан эмне максатка канча акча алганы боюнча биз суроо бербешибиз керек. Кыргызстан эли биз суроолорго так жана толук жооп алышыбыз милдет. Биз Алмазбек Атамбаевка суроо бере турган болсок, Алмазбек Атамбаев 90-жылдардан бери башында турган бардыгыбызга белгилүү форум фирмасындагы жаңы бизнес партнеру боюнча суроо беришибиз керек. Былтыркы шайлоо бүтөөр замат ал фирманын уставтык документтерине өзгөртүүлөр киргизилип, жаңы негиздөөчүнүн аты кошулган. Кыргыз Республикасынын экс-президенти, өзү айтмакчы долларовый мультимиллионерибиз, ал кишинин жаңы партнеру ким болду дебейсиздерби? Жок, ал кайсыл бир ири ата мекендик же чет өлкөлүк ишкер, мультимиллиардер же инвестор эмес. Ал могул жаш жигит. Аты Субихи Пархати. Туулган жылы 1991. Бул 26 жашар жигит менен Алмазбек Шаршенович каяктан таанышып, аны менен эмне себептен чогуу бизнес түзгөнүн ким айта алат? Биз интернетте Сухиби Пархатинин атын киргизип издеп көрсөк, ал биздин эле кара балталык теги уйгур кыргызстандык болуп чыкты. Ал кайсыл бир убакытта Москвада окуп, дагы бир канча убакыт Астанадан 100 километр узактагы Астраханка айылында турганы боюнча маалымат тапсаңыздар болот. Бул жигит жөнөкөй үй бүлөдөн чыкса, колунда кандайдыр бир эбегейсиз байлыгы болбосо, дагы бир жолу Алмазбек Шаршенович эмне себептен бул жаш баланы партнер кылып алып алдыңыз? Эмесе, эсиңиздерде болсо, январь айында Сапар Исаковдун өкмөтү Huawei компаниясы менен акылдуу шаар долбооруна кол коюп, бизге ал 60 миллион доллардык долбоорго ага чейин эч кимге белгисиз Ака Minerals деген фирма катышаары айтылган. Коомчулук ошондо бир жарылганбыз. Бардык кыргыз пресса булактары бул кайсы, каяктан келген фирма деп баш катырган. Биздин интернеттеги патриот кыргыз жигиттерибиз болсо, маалымат казып, булардын артында Эмират менен Германиядагы уйгур тектүү ысымдар катталганын айта алышкан. Эң кызыгы, булардын түбү барып биздин мурунку тааныш Субихи Пархати эле ошо менен тең 1991 жылкы Айбибула Нуер Маймайти жана Айбибула Паливан Мухаймайти деген жаш жигиттерин аттары чыккан. Бирок кызыгы бул жерде эмес.
Субихи Пархати дагы бир компанияга негиздөөчү болуп катталган. Ал ээлик кылган Хуасин деген фирма Терексай сурма кенди иштетүү лицензиясын аукциондон утуп алган. Ошол эле аукционго Ака Minerals компаниясы катышып, бирок утулмуш болуп калганына карабастан, Хуасин фирмасы төлөөчү тийиштүү төлөмдөрдү Ака Minerals'тын жооптуу кызматкерлери төлөп турганы факт. Мисалы, Токтосун Түмөнбаев аттуу кызматкер 2016 жылы 29 июлда Хуасин компаниясынын атынан 900 000 сом бонус төлөмүн мамлекетке которуп, же болбосо ушундай эле башка төлөмдөрдү да жүргүзүп тургандары боюнча биздин колубузда маалымат бар. Ошол эле учурда Ака Minerals компаниясы Терексай жаштары аттуу фирманы негиздеп, ошонун атынан $500 миллион сурма кенине ээлик кылат. Ошентип Алмаз Атамбаевдин партнеру Субихи Пархати ээлик кылган Блок 17 менен кошо Касан кен байлыгы чогуу Ака Minerals компаниясы иштетип атабы деген суроо бар. Бул Ака Minerals компаниясы январь айында Ака Инвест болуп өзгөртүп, коопсуз шаар долбооруна катышуусу Бишкек жебиндеги гана авариядан чыккан чырдан улам бул долбоор жокко чыгарылганын эске салабыз. Ошол 31 мартта өткөн КСДП съездинде тартылган мобул сүрөттү карасаңыз. Мына биринчи катарда партиянын эң төрүндө Алмазбек Атамбаев өзүнүн жанына кимди отургузду? Бул жаш жигиттин КСДП партиясынын сыймыгы жана үмүтүнүн аты Жаныбек Абиров. Жаныбек Абиров Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Анын өзүнө атталган кайрымдуулук фонду дагы бар. Атасы Болот Абировдун атына Рассвет Компани фирмасы атталган. Ал фирма Кыргызстандагы эң көлөмдүү мамлекеттик контракттарды аткарат. Рассвет Компани жылыга Бишкек ТЭЦке $50 миллион чейин Казакстандан көмүр жүктөп келет. Рассвет Компаниден сырткары Болот Абировго CIMKG Properties жана Бока деген фирмалар катталган. Ага ал Султан Хаджа Адылов менен кошо ээлик кылат. Интернетте оңой эле издеп тапсаңыз болот. Бул фирмалар мурун казакстандык миллиардер Теги Уйгур Алиджан Ибрагимовго айтылуу графка тийиштүү экендери маалым. Чабыркөлдөн көмүр так ошол Алиджан Ибрагимовдун кызыкчылыгында жылыга Бишкек ТЭЦке миллиарддаган сомго жүктөлөт. Бул жерде биз мурунку башкы прокурор Аида Салянованын ал 2016 жылы декабрда жазган пикири менен таанышсак. ТЭЦке мыйзамсыз көмүр алып келүүгө эгер кимдир бирөөнүн байланышы болсо, ал Атамбаев өзү. 2014 жылы сентябрда ТЭЦке акыркы жылдары жалгыз көмүр алып келип жаткан Прогресс Компани ишканасынын кызыкчылыгын Атамбаев өзү коргойт деген маалымат жетти. Бул учурда Кыргызстан базарында Жезказан Энерго Сбыт деген дагы бир компания пайда болду. Алардын айтуусунда көмүрү Прогресс компанияныкинен сапаттуу жана арзаныраак болгон. Эки компаниянын баасынын ортосундагы айырма $1 миллион түзгөн. Бирок 2014 жылы көчмөндөр оюнунда Атамбаев Прогресс компаниянын ээсине көмүрдү үзгүлтүксүз алып келүүгө сөз берет. Ал адамды эл арасында граф деп коет. Мына ушундан улам Осмонбек Артыкбаев электр станциялары ишканасынын жетекчилигин бул иш президенттин жеке көзөмөлүндө турат деп коркуткан болушу керек. ТЭЦке көмүр алып келүүгө мыйзамсыз кийлигишүү боюнча мен Артыкбаевга текшерүү ишин баштайын деп жатканда президент күтүүсүздөн аны кызматтан алды. Мен муну Артыкбаевге карата жаза деп түшүндүм. Ушул учурдан баштап мага каршы болуп көрбөгөндө каралуу кампаниясы башталды. Кийинчерээк Атамбаев менин жолдошума байланыштуу жалган шектенүүлөрдү айта баштаганда мен калп экенин далилдегенге аракет кылдым. Бирок бул ага керек болгон эмес. Президенттин менин атымдын караланып жатканына жеңил гана карап отурганы анын жеке кызыкчылыгы бар экенин айтып турган. Ошол эле учурда мага башка кызматтарда сунушталды. Ойлонуп көрүңүздөр, эгер мен жолдошумдун ак экенине ишенбесем, кызматка баруудан баш тартат белем. Качан гана мен Атамбаевдин командасында калбашымды түшүнүшкөндө, менин жолдошума кылмыш ишин козгошту.
Ооба, урматтуу туугандар. Экс-генералдык прокурор түздөн түз Атамбаевди коррупция кылмышына шектүү деп күнөөлөдү. Муну Салянова Атамбаев кызматтан кеткенде эмес, ал киши президент болуп турганда, өзү жогорку кеңештин депутаты болуп турганда бул сөздү айткан. Кайсыл гана өлкө болбосун, мурунку башкы прокурордун мындай сөздү айтуусу резонанс болуп териштирүү иши башталыш керек эле. Атамбаевдин Алиджан Ибрагимов менен кандайдыр бир коррупциялык мамилеси бар же жок экендиги боюнча суроого милдеттүү түрдө толук жана так жооп алышыбыз керек. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн мына бир канча суроолорду мен бардыгыбыздын кызыкчылыгында, бардыгыбыздын атыбыздан Алмазбек Атамбаевка узаттым. Мен ишенем, ал киши бул суроолорго жооп бергенге убакыт табат.